Аймақтарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында Кепилдик фонд аймактардагы ишкерлерди колдоону улантат. Жана быйылдагы айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, өндүрүш ишканаларын иштеткен орто жана чакан бизнеске артыкчылык берилет. Бул максатта банктан насыя алып ишкерчилигин илгерилетем деген ишкерлерге Кепилдик фонд 1 миллиард сомго чейин кепилдик бере алат. Бул туурасында Нургүл Жумабекова. Мамлекет ишкерлерге бизнесин кеңейтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берип жатканына быйыл 3 жылды чамалады. Бир топ ишкер Кепилдик фонддун жардамын алып, ишкерчилигин илгерилетти. Алардын бири Таластын Жонарык айылынын тургуну Чыңгыз Мажиев. Төө бурчак айдап күзүндө алган түшүмүн саткан дыйкан жер үлүшүнүн азыгынан Кепилдик фонддун жардамы менен заманбап трактор алган. Азыр ал айыл чарба техникасы менен айдап себүү, орук жыйноо маалында буйрутма менен иштеп, кошумча каражат таап жатат. Общий 380 миң Айыл банк өзү кредит катары берди. Калган жетпеген 280 миң ошо 300 миң дейди. Ошо гарантийный фонд гарантия менен алып беришти. Общий агрегаттар менен дар чачкычы, акушнеги, фасоль селказы ошо баары биригип 705 миң сом болду. Чындыгында эле жылдан жылга Кепилдик фонддун жардамы менен банктан насыя алып бизнесин кеңейткен ишкерлердин саны өсүп жатат. Былтыр 400дөн ашык кепилдик берилген. Кепилдик фонд 2016 жылы ачылгандан бери баш аягы 755 миллион сомго 656 кепилдик берди. Былтыр Кепилдик фонд тарабынан 507 миллион сомго 419 кепилдик берилген. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Кепилдиктин 75% аймактардагы ишкерлерге берилген. Негизинен айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, өндүрүш ишканаларын иштеткен орто жана чакан бизнеске, туризм, соода, транспорт, курулуш тармактарында иштеген ишкерлерге берилген. Анын натыйжасында 1225 жумуш орду түзүлгөн. 2018 жылы гарантиялык фонддун иши жакшы болгон үчүн биздин өкмөт дагы 300 миллион сом капиталды көбөйттү. Биз өзүбүз болсо ишкерлерге дагы көбүрөөк гарантиялар берели деп Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан дагы 200 миллион сом кредит катары алганбыз. Ошол себептен биздин капиталыбыз бүгүнкү күндө 600 миллион сом болду. Биздин актив 820 миллиондон ашты да. 11 өнөктөш банк, алар болсо 2,7 миллиард сомго кредит беришти. Дагы жардам алабыз деп кезекте турган ишкерлер дарбын. Ошондуктан аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында дагы Кепилдик фонд аймактардагы ишкерлерди колдоону улантат. Жана кепилдиктин көлөмү 1 миллион 200 миң сомго чейин жогорулатылат. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн стратегиялык планды түзүп, быйыл эгерде биз 18 жылы 507 миллион сомго гарантия берсек, быйылкы жылы биз 900 миллиондон 1 миллиард сомго чейин гарантияны берели деп атабыз. Бул жаңы гарантиялык, жана 507ге кошулбайт. Биздин приоритетибиз баягы бойдон эле калат. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана өндүрүш. Андан тышкары биз бүгүнкү күндө региондорго канча берип атсак, жана процент көлөмү болсо ошондон кем болбойт. Ошол эле учурда быйыл Кепилдик фонд ишкерлерге дагы бир жакшы шарт түзүп берип жатат. Малик Абакировдун айтымында быйылча аймактардагы 6 өкүлчүлүктүн 4-өндө бул Талас, Нарын, Ош жана Баткен облустарындагы өкүлчүлүктөрдөн эле ишкерлер кепилдикти жеринде каттата алышат. Ошондой ишкерлер керектүү жардамды жеринде алып, борборго келип убара тартышпайт. Нургүл Жумабекова, Салика Сариева, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Ала тоо маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта калыңыз.